Ассаламу алейкум, момун мусулман бир туугандар, мээримдүү, боорукер, берешен инсандар. Биз Мекенчил жаштар канаты кайрымдуулук уюму Жети Дубандын кайдыгер эмес кайрымдуу инсандарынан түптөлгөн Москва шаарындагы уюмбуз. Биздин бүгүнкү кезектеги чыгарылышыбыз ушул кичинекей наристебиз Эмир болду. Ушул больницага эмне себептен келип калды, эмне болуп ооруп жатат, ошол боюнча Эмирдин апасына сөз кезегин берсек. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз эли. Сиздерден жардам сурайт жаткан мен Эмирдин апасы болом. 3 август күнү Тантанда балам баса да, адамын алга таштаса. кокусунан кухняда тамак жасап атсам, балам келип тартып берип, тамакка күйүп калды. Эмес состояниясы тяжелый дейт. Каплица менен жатабыз только. Кичине суу ичип, тамак жеп, ошентип калды. Биринчи күнү анализдери чыкса, операция жасайбыз деп мойну катуу күйгөн деп. Ошого жардамыңыздарды аябаңыздарчы. Балам бир күлсө күлөмүн, балам. Урматтуу мусулман бир туугандар, сиздерден суранарыбыз ушу кичинекей Эмирбек балабызга эч качан жардамыңыздарды аябаңыздар. Көрүп турасыздар канчалык болгондугунун баарыны. Садака дайыма жүзүңүздөрдү нурдантсын. Садака көп жаман нерселерден сактасын. Ушундай биз кичинекей наристебизге жардам кабар алып келдик. Кичине болсо дагы өзүнүн уюмубуздун атынан кичине акчалай жардам болсун. Алла ыраазычылык үчүн алып коюңуздар. Кичинекей наристебиз жакшы болуп кетсин. Кыргыз элим, мусулман бир туугандар, сиздерден жардам сурайбыз. Тез арада операция болуш керек экен. Ошого кайдыгер карабай жардам колуңуздарды сунсаңыздар. Экран астына телефон номерлери, атасынын, апасынын номерлери коюлат. Карта номерлерин коебуз. Ошол жерден жардам көрсөтсөңүздөр болот.